Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ең алғаш жаратқан Аллах субханаху ва тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла тағаланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Алланың жалғыздығына, Алланың барлығына, бірлігіне иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетіменен жашаған сіздерге дайыма Алла тағаланың үзгілтіксіз рахматы мерими, хидаяты нұру, адал рызқысы, берекесі бола берсін. Урматтуу мусулман бир тугандар, бүгүнкү жума күнүңүздөр куттуу болсун. Жараткан Аллах субханаху ва таала мына ушундай берекелүү, куттуу күндү аткарган баардык жакшылык иштериңиздерди, дуа тилегиңиздерди, Куран зикириңиздерди жана бүгүнкү жума намазыңыздарды кабыл кылган болсун. Биздин Аллах субханаху ва таала бул ааламды жаратып, биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн дагы аалам бар экендигинен Курандан, сүннөттөрдөн кабар бар. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзүндө айтат, Жибрил периште келип иман жөнүндө сураган бир узун хадис бар. Мына ошол хадисте иман деген эмне деп сураганда пайгамбарыбыз жооп берет. Антумина биллахи ва малаикатихи. Алла таалага иман келтирүү, Алла тааланын периштелерине иман келтирүү, ва кутубихи, Алла таала жиберген китептерге иман келтирүү, жана Алла таала жиберген пайгамбарларга, элчилерге иман келтирүү. Ошондой эле кыямат күндүн болуусуна жана бардык жакшылык жамандык бул Алла тааладан экен деп ишенүү, бул имандан деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жооп берет. Мына ошондуктан биздин аламдан дагы башка бир алам, Куранда, сүннөттө баяндалган бул периштелердин жаралуусу экен, периштелердин бар болуусу экен. Мына ошондуктан биздин акыйдабызда периштелердин бар экендигине иман келтирмейинче биздин иманыбыз эч качан толук болбойт. Мына ошондуктан биз дайыма ошол Курандагы, сүннөттө айтылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан биз угуп ишенген бардык нерселерге ишенебиз. Мына ошол кайып дүйнөсү деп коебуз, бизге көрүнбөгөн дүйнө деп коебуз. Ал периштелер ааламы экен. Бул периштелер чындыгында кайып ааламында болгондуктан, бизге көрүнбөгөндүктөн, аларды Аллах субханаху ва таала нурдан жаратыптыр. Жана алардын чындыгында канчалаган эсебинде чек жок экен. Жана Аллах субханаху ва таала периштелерди ушундай таза жараткан, алар дайыма Алла тааланын ибадатында болушат экен. Бул жаатта Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримде айтат: "Ла ясуна Аллаха ма амарахум ва яфалуна ма ю'марун." Мындайча айтканда, бул аяттын мааниси периштелер жөнүндө айтылып атат. Эч бир Алла тааланын буйругуна каршы чыкпайттар, жана буйрулган нерсени гана аткарышат дейт. Юсаббихуна лейла, жана ошондой эле булар дайыма тасбих айтуучулар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул периштелерди сыпаттап атканда, булардын саны аябай көп болгондуктан, эсеби жок болгондуктан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын асманга Мирач кечесинде көтөрүлгөндөгү кыскача бир окуядан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Руфи'a лаху байтул мамур." Биздин азыркы кыблабыз болгон Кабанын тушунда, асманда ошондой бир Каба бар дейт. Аны Байтул Мамур дейт. Ал Байтул Мамурда бир күндө 70.000 периште намаз окуп таваф кылат экен. Алар чыккандан кийин кыяматка чейин аларга кезек жетпейт экен, кайра кайтып келбейт дейт. Бул болсо дагы ал периштелердин аябай көптөгүнөн кабар берет. Мына ошол периштелер дайыма Аллаху субханаху ва таалага ибадат кылгандыктан, Алла таала бул периштелерди нурдан жаратып, дайыма ошол көпчүлүк учурда ибадаттар менен өткөрүп, жана ар бир периштенин дагы өзүнүн вазифалары бар экен. Мына ошол периштелердин сап башында деп айтып койсок болот, дайыма биз окуп жүргөн китептерде пайгамбардын сөзүндө келген бул Жебреил периште, жана Микаил периште, жана Исрафил периштелер айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир дуасында, түнкү дуасында ушундай деп айтканда: "Аллахума робба Жибрил ва Микаил ва Исрафил, фатирис самават вал ард." О Жибреилдин, Микаилдин, Исрафилдин Роббиси деп пайгамбарыбыз дуа кылган. Асман менен жерди жаратуучу, алимул гойби ва шахада, биздин көзүбүзгө көрүнүп турган жана кайып көрүнбөгөн бардык нерсени билүүчү. Анта тахкуму байна ибадик,
сен өзүңдүн пенделериң ортосун өзүң өкүм кыласың деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына өзүнүн ушул дуасында ушул Жибрилдердин, Микаилдин, Исрафилдин аттарын айтып кетет. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, периштелер чындыгында өздөрүнүн Алла Таала тарабынан берилген вазифалары бар экен. Мына ушул вазифалардан Алла Таала Кур'ан айтат: "Хуаллази юсалли алейкум ва малаикатуху лиюхриджакум миназ-зулумати илан-нур." Биз адамдарга, пенделерге, момун мусулмандарга эң бир пайдалуусу мына ушул аятта айтылып атат. Алла Таала жана периштелер момун мусулмандарга салават айтат дейт. Бул жердеги периштелердин мусулмандарга болгон салават дегендин мааниси бул дуа кылуу жана истигфар кылуу экен. Мына ошондуктан периштелердин бизге эң жакшы пайдасы бул дайыма бизге дуа, салават, истигфар айтып турубуз экен. Мына ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бир жакшы хадиси бар. Периштелердин бул дүйнөдө Алла Таалага ибадат кылган, Алла Таалага моюн сунган, ыймандуу таква пенделеринин жакшы көрүүсүнө далалат кылган пайгамбарыбыздын хадиси бар. Пайгамбарыбыз айтат: "Иза хаббаллаху абда нада Жибрил." Аллаху субхана ва таала кайсы бир пендени, кайсы бир адамды жакшы көрүп калса, Жибрилге айтат экен: Жибрил, сен жар салгын дейт экен. "Инналлаха юхиббу фуланан фа ахбибху, фа юхиббуху Жибрил, фа юнади Жибрил фи ахли сама." Аллаху субхана ва таала баланча адамды жакшы көрүп калды. Жибрил, сен дагы жакшы көргүн, ошону жар салгын дегенде, Жибрил дагы аны жакшы көрүп, бардык ааламга жар салат экен. Инналлаха, асман эйлерине. Инналлаха юхиббу фуланан ахиббух. Аллаху субхана ва таала бардык адамдардын ичинен мына ушул пендени жакшы көрдү, ошону силер дагы жакшы көргүл деп жар салганда, бардык периштелер жакшы көрүп калат дейт. Фа юхиббуху ахлус сама, сумма юдау лаху ал-кабулу фил ард. Жындыгында Алла Таала жана бардык периштелер жакшы көргөндөн кийин, мына ошол адам дагы жер бетинде адамдардын арасында дагы кадыр барктуу жана урматтуу, сүйкүмдүү болуп калат деп пайгамбарыбыздын хадисинде келет. Ошол эле учурда дайыма момун мусулмандарга истигфар айтып турган периштелер бар. Бул жаатта Алла Таала Кур'анда айтат: "Аллазина яхмилуна ал-арша ва ман хавлаху юсаббихуна бихамди раббихим ва ю'минуна бихи ва ястагфируна лиллазина аману." Чындыгында Алла Тааланын аршы эң бир Алла Тааланын чоң бир жараткан махлугу бул арш болот. Ошол аршты көтөрүп турган периштелер жөнүндө айтылып атат. Алла Тааланын аршын көтөрүп турган периштелер жана анын айланасындагы периштелердин бардыгы Алла Таалага гана тасбих айтышат. Аллага гана ыйман келтиришет жана Аллага ыйман келтирген момун мусулмандарга истигфар айтып турушат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, бизге периштелердин болгондагы эң бир жакшы пайдасы биздин ар бирибизге периштелер ушундай истигфарларды, дуаларды айтып турат экен. Мына ошол периштелерди сыпаттап жатып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллаху субхана ва таала, пайгамбарыбыз айтып атат: Алла Таала мага уруксат берди бир аршты көтөрүп турган периште жөнүндө айтууга деди. Ал периштенин эки буту жерде, астыңкы жерде. Ал эми анын мүйүзүндө арш турат. Эки кулагынын ортосу менен, кулагы менен же болбосо өзүнүн ошол даалыга чейинки аралык 700 жыл бир куш уча турган аралык деди. Якулу малак субханака хайсу кун. Бул периште дагы Алла Таалага дайыма тасбих айтып турат дейт. Мына ушул кээ бир периштелердин сыпатын пайгамбар ушундай сыпаттайт. Мына биз ошол хадистерден билсек болот. Пайгамбарыбыз ошол хадистерде сыпаттап атканда периштелер бардыгы эле бирдей түрдөгү периштелер болбойт экен. Ар кандай вазифадагы, ар кандай абалдагы, адамдын сүрөтүнө кубула турган периштелер дагы болгон. Бул болсо дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол Жибрилдин адам сүрөтүндө көрүнүүсү далил болот.
Мына ошол биз жана айткандай периштелердин сап башында дегенибиз дайыма пайгамбарларга Алла Таала тарабынан пайгамбарлык вахийни кабарды алып түшүүчү бул Жибрил периште болгон экен. Жибрил периште дайыма пайгамбар башка пайгамбарларга жана биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошол Алла Тааланын буйругун Куранды алып келди. Бул туурасында Алла Таала айтат: "Назала бихи рухул амин." Ал Куранды Рухул амин бул Жибрил периште алып түштү. Аля колбига литакуна минал мунзирин. О Мухаммад, сенин жүрөгүңө мына ошол Куранды бердик. Жибрил периште аркылуу сен башкаларды эскертүүчү болууң үчүн деп бул аятта айтылат. Демек, бул жерде Жибрил периште пайгамбарларга Алланын кабарын, аянын, пайгамбарлыкты алып келе турган периште болсо, Микаил периштенин жумушу, вазифасы ал жамгырды түшүрүүчү, жаадыруучу периште экен. Алланын амри менен жана Исрофил деген периште бар экен. Бул ошол кыяматта сурнайды тартуучу. Андан башка дагы биз Азраил деп коебуз, бирок мына ошол Азраилди Малакул Маут деп келет бизде китептерде. Бул өлүм периштеси болот экен. Мына ал ошол адамдын жаны бул дүйнөдөн көрө турган күнү, иче турган суусу түгөнгөн күнү Алла Таала Куранда айтат: "Фаиза жаа ажалухум ла ястахируна саата ва ла ястақдимун." Ар бир адамдын ажалы келген учурда, ажалы ошол учурдан, Алла Таала белгилеген учурдан 1 мүнөт секунд алдыңда кийинде кечикпейт, өз учурунда келет дейт. Мына ошол жанды ала турган периштелер бул ошол өлүм периштелери болуп эсептелет. Буларды бизде китептерде Малакул Маут деп аталат. Ошондой эле Куран Каримде айтылат: "Лаху муаккибатун мин байни ядайхи ва мин халфихи." Адамдын яхфазунаху мин амрилла дейт. Бул аятта Алла Таала айтат, ошо адам үчүн муаккибат, булар дагы периштелер, алдында жана артында периштелер болот. Яхфазун ар кандай апат балелерден Алланын жардамы менен пендени сактап турат дейт. Мына ошондуктан биз дагы мына ошол жерде билишибиз керек. Дайыма биз Алла Тааланын рахматында мээримде экенибизди дайыма сезишибиз керек. Анткени Аллах субханаху таала өзү сактайт, периштелер аркылуу бизди мына ушундай сактап турат. Ошондой эле периштелердин ичинен минхум хазанатул жанна дейт. Мындайча айтканда бейишке ээ болгон, бейишти караган, аны Ридван деп да атап коебуз, китептерде келет, периштелер бар экен. Алла Таала Куранда айтат: "Вал малаикату ядхулуна алейхим мин кулли баб" дейт. Мына ошол бейишке периштелер ар бир эшиктен киришет. "Саламун алейкум бима сабартум фанима ажр уқбаддар." Жана жанакы момун мусулмандардан бейишке киргендерге салам айтат экен. Силер бул дүйнөдө кылган сабырдуулук менен кылган, чыдамкайлык менен кылган ибадатыңардын жазасын, сыйлыгын мына силер көрүп атасыңар. Эң бир жакшы сонун жыргал орун болду деп бейиште мына ошондой айтат экен. Демек, бул жалаң гана бейишти караган периштелер. Ошол эле учурда хазанату жаханнам, тозокту караган, көзөмөлдөгөн дагы периштелер болот экен. Алла Таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нарон ва қудуха ан-насу вал хижара алейха малаикатун гилазун шидат" дейт. О жүрөгүндө ыйманы бар момун мусулмандар, силер өзүңөрдүн нафсыңарды жана үй бүлөңөрдү тозоктун отунан сактагыла. Ал тозоктун отуну адамдар менен таштар болот. Бирок ал ээлик кылат. Ал тозокто периштелер ушундай катуу деп айтылат. Мына ошондуктан периштелер дагы ошол тозокту караган, көзөмөлдөгөн, Алланын амри менен ошол вазифаны аткарган периштелер бар экен. Чындыгында тозоктон Аллах субханаху ва таала баарыбызды сактаган болсун. Мына ошондой эле Алла Тааланын Куранында келет. Алла Таала айтат: "Ма ялфизу мин каулин илля ладайхи рақибун атид" дейт. Адамдын оң жана сол мүрүндө периште бар деп дайыма айтып жүрөбүз. Ал периштелерди Алла Таала ошол Куранда айтып атат, рақибун атид деп. Демек, көзөмөлдөп турат. Адамдын ар бир кыймылын, аракетин, айткан сөзүн алар дайыма жазып турат экен. Мына ошолордун жазган
китептери эрте кыямат күнү бизге оң колубуздан же сол колубуздан берилет экен. Бул жерде дагы Алла Тааланын эң бир жакшы рахматы, мээриминен оң жактагы периштени Алла Таала сол жактагы периштеге амир, башчы кылып коюптур. Ошонун буйругу менен дагы жаза турган. Адам баласы бир ката сүйлөп күнөө кылып койсо, тез эле ошол күнөө кылды деп жаздырбастан кое турчу. Балким бул азыр истигфар айтып, тооба кылып калат деп бир аз күттүрөт экен. Ошондо дагы тооба кылбаса, андан кийин истигфар, дуа кылбаса жазып салат дейт. Бул болсо дагы Алла Тааланын бизге болгон рахматынан, мээриминен. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, периштелер дегенде биз ушул периштелерге байланыштуу 4 нерсени дайыма биле жүрүшүбүз керек экен. Биринчиси ал-иману би вujudihim дейт. Ал периштелердин бар экендигине, Алла Таала алардын нурдан жараткандыгы жана Куранда, сүннөттө так ошондой келгендигине биз дайыма чын жүрөктөн ыхлас менен ыйман келтиришибиз керек. Ыйман келтирбесек, ыйманыбыз толук болбой калат. Экинчиси иману бима алимна исмуху минхум. Жана алардын периштелердин ичинен, бул азыр биринчи шарттын ичине эле кирип кетет, ошондой болсо дагы бизге аттары айталган, Куранда келген Микаил, Жибриил деп келип атпайбы периштелер? Мына ошолордун аттары менен бар экендигине ыйман келтирүү. Үчүнчүсү, алардын Алла Таала жана Куранда Алла Таала бизге пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам кандай сыпаттаган болсо, ошо сыпаттар менен сыпатталгандыгына чын жүрөктөн ыйман келтирип ишенүү экен. Пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам бир периштени, бул кээде Жибриил периштени айтып атат дейт. Өзүнүн сүрөтүндө көргөндө анын 600 канаты жана горизонтту толук ээлеп калды деген дагы пайгамбарыбыздын айтканы бар. Буга чейин жанагы аршты көтөрүп турган периштени пайгамбарыбыз сыфаттады. Мына ушундай сыпаттар менен ибадат кылган, дайыма рүку кылган, дайыма сажда кылган, аршты көтөргөн бардык периштелерге биз дайыма эмне кылышыбыз керек экен? Ишенип турушубуз керек экен. Мына ошол жакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Раайту Жибриила фи суратихи" дейт. Жибриилди мен өзүнүн сүрөтүндө көрдүм дейт. Чыныгы периштелик сүрөтүндө көрдүм дейт. Анын 600 канаты бар экен, жана горизонтту жабып калды деп, мына ушундай пайгамбарыбыздын сыпаттаганы бар экен. Дагы буга кошумча чындыгында башка бизде периштелер бар. Бул периштелердин кээ бири бул накир, мункарха. Мындайча айтканда, биз кабырга коюлгандан кийин бизди сурай турган эки периште болот. Мына ошол эки периште келип бизге суроо берсе, мына ошол суроого дагы биз даяр болушубуз керек. Сенин Роббиң ким, пайгамбарың ким, диниң кайсы деп сураганда, мына ошого жооп бере тургандай болушубуз керек. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: Алла Таала бир периштени атайын коюп койду. Эмне ишке дейт? Ким эле мага салават айткан болсо, ошол салаватты мага жеткирүүчү деп пайгамбарыбыз өз хадисинде айтат. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биз кыскача азыр мына ошол периштелер жөнүндө айтып өттүк. Аларды эми толук аягына чыга албадык. Мына ошондой болсо дагы периштелердин Аллах субханаху ва таала тарабынан нурдан жаратылгандыгы, жана алар эч кандай күнөө, кемчилик иш кылбастан Алла Таала эмнеге жараткан болсо, ибадатка жараткан болсо, ошол ибадатты буйрук менен аткарган периштелер экен. Алардын эң жакшы бизге болгон пайдасы дайыма момун мусулмандарга истигфар кылып, дуа айтып турат экен. Бул болсо дагы Аллах субханаху ва тааланын момун мусулмандарга кылган райымдыгынан, мээриминен деп айтсак болот. Жараткан Аллаху субханаху ва тааланын рахматы, мээриминен биздин азыркы аяттардын, хадистердин негизинде карай турган болсок, бардык тарабыбыздан периштелердин коргоп, курчап турганын биз байкадык. Бул болсо дагы Алла Тааланын бизге болгон рахматынын, мээриминин, ырайымынын чексиздигинен кабар берет. Жараткан Аллаху субханаху ва таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын, Алланын китебине, пайгамбардын сүннөтүнө амал кылып жашоону Алла Таала баарыбызга насип кылып, ар бирибиздин кылган бата дуа тилектерибиз менен жараткан Аллаху субханаху ва таала Кыргызстан мамлекетибизге дайыма ынтымакты, биримдикти, достукту,
тоқчылықты, молчылықты, дайыма тыныштықты насип қылған болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.